Атайын операция учурунда Алмазбек Атамбаев кармалдыбы? УКМКнын жообу. Соц тармактын колдонуучулары саясатчы Ташмойнок айылынан кармалганын жазышууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети экс-президент Алмазбек Атамбаев кармалды деген маалымат жалган экенин билдирди. УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашкандай, Алмазбек Атамбаевди кармоо үчүн Чүй облусуна караштуу Ташмойнок айылында атайын операция жасалды деген социалдык тармактардагы жаңылыктар чындыкка дал келбейт. Бул маалымат коомчулукту адаштыруу үчүн таратылган. Учурда мамлекеттик комитет кабарды жайылткандарды аныктоо үчүн аракеттер көрүп жатат деп айтылат маалыматта. УКМК жалган маалымат тараткандарга кылмыш жоопкерчилиги каралганын эскертет. Булак Спутник KG. Депутат Асылбек Жээнбеков КСДП партиясынан чыккандыгы тууралуу расмий билдирди. Урматтуу депутаттар, ардактуу мекендештер, Кыргызстан социал-демократиялык партиясы татаал жолду басып өттү. Башынан түрдүү сыноолорду кечирди, сынбады. Кайра чыйралып, өлкө тагдырын чечүүчү мезгилдерде алдыда жүрдү. Тилекке каршы бүгүнкү күндө партиянын тегерегинде орун алган талаш-тартыштар анын көп жылдан бери топтогон аброюна көлөкө түшүрдү. Жогорку кеңештин 3 жолку депутаты, парламенттин 2 чакырылышына төрагалыкты аркалаган инсан катары мындай көрүнүшкө кайдыгер карабай жалпы журтка билдирүү жасоону туура таптым. Мен партияга эң оор учурда келгем. 2007-жылы бийликтин өкүмзордугу күч алып, мамлекетибиздин келечегине чоң коркунуч жаралган эле. Ага каршы мыйзам алкагында күрөш жүргүзүү үчүн КСДПнын жерлердеги өзгөчө Ош аймагында таасирин арттыруу тапшырмасы коюлган. Президент Сооронбай Шариповичтин ошол мезгилде партияга көмөктөшүү сунушунан кийин КСДПнын катарына кошулуп, анын түмөн түйшүгүнө аралашкам. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ал кезде зулум режимге ачык каршы чыгып, партиялык иштерди уюштуруу абдан опурталдуу эле. Өмүрүбүздү тобокелге салып, партиялаштарыбыз менен биргеликте адилеттүү коом түзүү максатында ишибизди баштаганбыз. Алгачкы жыйынтыгы жаман болгон эмес. 2007-жылдагы парламенттик шайлоодо КСДП бийликтин кысымына карабастан жерлерде, анын ичинде мен координаторлук кылган Ордолуу Ошто элдин ишенимине арзыды. Натыйжада Ош аймагында 87 миңден ашуун добуш жыйнаганбыз. Бул КСДП топтогон жалпы добуштардын 45%-ын түзгөн. Адилетсиз бийликтин өзүн билемдиги орноп турган заманда мындай ийгиликке жетишүү оңой олтоң иш эмес эле. Ал эми 2010-2015 жылдардагы парламенттик шайлоолордо бул көрсөткүч эселеп өстү. 2015-жылы Ош аймагында 151 миңге чукул шайлоочунун ишенимине ээ болгонубуз мунун далили. Биздин партия 2010-жылдагы элдик революцияны жүзөгө ашырууга, мамлекетибиздин тарыхында бурулуш жасоонун башында турду. Андан соң элдин жеңиши менен келген башкаруунун жаңы формасын түптөө, мамлекеттүүлүктү бекемдеп, Кыргызстаныбыздын чындыгын көз карандысыздыгын камсыздоо багытында ишибизди уланттык. Биз социал-демократтар партиялык түзүлүштү чыңдап, күчтүү жана гүлдөгөн өлкөнү курууга бардык күчүбүздү жумшадык. Партиянын катардагы мүчөсү гана эмес, бир кездеги КСДПнын жетекчисинин орун басары, жогорку кеңештин депутаты, парламенттин төрагасы катары мындай иштерге катышканыма сыймыктанам. Урматтуу депутаттар, партиялар саясий элитанын тагдырын эмес, карапайым жарандардын кызыкчылыктарын коргоп, таламын талашууга тийиш. Партия төрагасынын жеке мүдөөсү, жеке таарынычы, жеке амбициясы мамлекеттин өнүгүүсүнө залакасын тийгизбеши керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө КСДП ички интригалардын айынан өзүнүн милдетин так аткара албай калды. Ушул интригаларга мени да аралаштыруу аракети көрүлүүдө. Мен ага аралашпайм. Партия парламенттик демократияны өнүктүрүүчү күчкө эмес, жеке адамды жана анын бир учтогун сактоочу инструментке айланып баратат. КСДПга эмгеги сиңгендер четке сүрүлүп, бир адамдын диктатурасы орноп калды. Партиянын жетекчиси дайыма жалгыз мен баарын кыйраткам деп жетишилген ийгиликтерди өзүнө ыйгарып келет. Бирок партия тарабынан жасалган иш-аракеттер бир эле адамдын эмгеги эмес. Мында убагында президентибиз Сооронбай Шарипович, фракция лидери Иса Шейшенкулович баштаган социал-демократтардын салымы чоң болгон жакшы иштердин автору жалгыз өзү болуп, КСДПнын бүгүнкүдөй кризиске кептелгенине башкаларды күнөөлөгөнгө өттү. Бул туура эмес. Кайсыл гана партия болбосун, анын жакшысына да, жаманына да партиянын лидери жоопкер. Кыргызстандагы алдыңкы партиялардын бири өзүм жан дилим менен аралашып калыптандырган уюмдун учурдагы абалы жүрөгүмдү оорутуп, бир чети зээнимди кейитип турат. КСДПнын тегерегинде жүрүп жаткан окуялар мамлекеттин жаркын келечегине кедергисин тийгизбеши абзел. Мен өмүр бою КСДПда мүчө болуп жүрөм деп ойлогом, бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет ушул экен. Мен өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган инсан катары Кыргызстан социал-демократтар партиясынан чыгуу чечимин кабыл алганымды расмий жарыялайм. Кыргызстандын мындан аркы өнүгүү жолу жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы тараза ташына коюлуп жаткан шарттарда бул кадамым туура деп эсептейм. Ал эми депутаттык ишмердүүлүгүм парламенттеги фракцияда уланат. Ушул жылдар аралыгында бирге болгон партиялаштарыма, ишеним арткан шайлоочуларыма колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип таазим этем. Кудай буйрса, мындан ары дагы жогорку кеңештин депутаты катары элибизге кызмат өтөй берем. Буга менин билимим, тажрыйбам, кайратым жетет. Урматтуу депутаттар, ардактуу мекендештер, мамлекетибизди өнүктүрүү үчүн талыкпаган эмгегибиздин акыбетин көрөлү. Кыргызстаныбызды, элибизди жараткан өзү колдосун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Булак Назар Ньюс.
Назарбаев классташтары жана бала кездеги достору менен жолукту. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев классташтары жана бала кезиндеги достору менен кезикти. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазды. Жолугушуу Алматы облусунун Кара Сай районунда өттү. Буга чейин ал өзү туулуп өскөн Шамалган айылына барган. Кичи мекениме келгенде ар дайым балалыгым эске түшөт. Өлкөнүн бактылуу келечеги өсүп өнүгүшү үчүн көп эмгектенип, татаал жолду басып өттүм. Катуу чарчаган учурда Шамалгандын көчөлөрүн, атам экөөбүз чогуу баскан тоо этектерин эстеп эс ала түшчүмүн, деди Назарбаев. Классташтары мектептеги кызыктуу күндөрдү эске салып, аймактагы жасалып жаткан иштер боюнча кеп кылышты. Булак Спутник KG. Ажатканага түшүп кеткен ымыркайды 8 жаштагы элеман куткарды. Окуянын чоо жайы. Бишкектин Арча-Бешик кунушунда ажатканага түшүп кеткен бөбөктү 7 жаштагы элеман Абдилашимов куткарып калды. Бул туурасында Спутник Кыргызстан агенттигине окуянын күбөсү Айбек Маматов билдирди. Анын айтымында окуя кечээ 2 апрелде түштөн кийин саат 17:00 чамасында болгон. Кошунасынын 1,5 жашар кызы сыртта ойноп жүрүп ажатканага кирип тешигинен түшүп кеткен. Мен терек бутап жаткам, анан эле кыйкырып калышта чуркап бардык. Ажаткананын тереңдиги 5 метрдей бар. Полу цементтелген экен. Биринчи болуп ага мурмат чуркап жетти. Тешигине чоң адам батпайт. Барыскан менен талкалайын десек, сыныктары баланын башына тиеби деп корктук. Бала биринчи тыбырчылап ыйлап жаткан, ары бери чуркап аркан таап келгенче батып кетип үнү да чыкпай калды. Анан ары жакта ойноп жүргөн элеманды чакырдык, деди Маматов. Ал убакыттан утурабыз деп ӨКМдин куткаруучуларын чакырбагандыктарын айтты. Айласы кеткенде 7 жаштагы баланы аркан менен түшүрүшкөн. Бөбөк бурч тарабына буту менен түшкөн экен. Элеман түшкөнчө башына чейин батып кетип көрүнбөй калды. Ичи караңгы, жарыкты жандырып көрсөтүп аттык. Эптеп баланы таап көтөрүп чыкты. Мен дароо эле ошол жердеги муздак суга жуундуруп, бет башын тазаладым. Анан ооруканага алып кетишкен. Чынын айтканда, Кудай чоң эле сактады. Бир керемет болуп кетти деп таң калып жатабыз, деп баяндады окуянын күбөсү. Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы ымыркайды алып чыккан Эламан Абдилашимов менен да баарлашып, жеткинчек бөбөк көрүнбөй калгандыктан колу менен издегенин айтып берди. Мени чакырганда чуркап барып түшүп көрөйүнчү дедим, корккон жокмун. Түшкөндө кызды көрбөй башын басып алыпмын. Ошондо үнү чыгып кетти. Ал бөбөк чекесинде отурат го деп ойлогом. Түшсөм бети да көрүнбөй батып калган экен да. Анан арт жагыңды кара дешти. Колу менен издеп кийиминен кармап көтөрдүм. Кучактап бекем кармагандан кийин арканды тартышты. Чыккандан кийин сууга бутумду жууп, үйгө барып жуундум. Атам менен апам менин балам герой деп жатышат, деди бала. Элемандын апасы Медина Нурлан кызы баласы буга чейин караңгыдан коркоорун, мында коркпой түшүп кеткенине таң калып жатышканын айтат. Учурда баланын абалы жакшы. Атасы экөөбүз жумушта болчубуз. Угарыбыз менен жандал бастап жөнөдүк. Келсек, Элеман мени герой дешти деп сүйүнүп айтып бере албай ээлип алыптыр. Негизи мүнөзү шок, аябай тентек. Азыр эл мактап жатса сыймыктанып отурабыз. Балам аллергия болуп мектепке барбай жаткан, деди апасы. Ал эми ажатканага түшүп кеткен ымыркайдын да абалы жакшы, бактыга жараша эч кандай жаракат алган эмес. Атасы Талай Усманалиевдин айтымында бүгүн түштөн кийин ооруканадан чыгат. Ажаткананын эшигин жаап, сыртынан илип койчу элек. Кечээ байкабай калган экенбиз. 2,5 жаштагы кызым экөө ойноп жүрүп таякча менен эшигин ачып алышыптыр. Кызымды номер 3-балдар ооруканасына алып бардык. Текшерсек, Кудайга шүгүр, саламаттыгы жакшы чыкты. Бүгүн түштөн кийин үйгө чыгарабыз, деди Усманалиев. Мындан сырткары бөбөктүн атасы кызын куткарууга жардам бергендерге жана өзгөчө Эламанга чоң ыраазычылыгын билдирди. Булак Спутник KG. Абдрахманов: Атамбаев бизди жер каратты. КСДПнын курултайында Атамбаевсиз КСДП кыймылынын өкүлү Сагынбек Абдрахманов сөз сүйлөп жатып, Атамбаев чакыруу кагазын алганы менен курултайга келбей койгонун айтып, Атамбаевге расмий чакыруу жиберилген, ал бул жыйынга келип өзүнүн таарынычын, биздин кемчилигибизди ачык айтып, катасын мойнуна алса болмок. Бүгүнкү жыйында Атамбаев менен маселелерди ачык талкуулап алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Келбей койгон өкүнүчтүү. Атамбаев үчүн биз элди карай албай, жер карап калдык, деп сындады. Курултайга саясатчылардан Данияр Дербишалиев, Ыргал Кадыралиева, Исмаил Исаков, Абдрахман Маматалиев, Ош шаардык кеңештин төрагасы, жер жерлердеги кеңештердин депутаттары да катышты. Курултайга КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун да келиши күтүлүүдө. Булак Аргумент KG. Прокурор Дамир Асылбек уулун 12 жылга эркинен ажыратууну сунуштады. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулун Алматыда соту болуп, прокурор аны 12 жылга эркинен ажыратуу сунушун киргизди. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, учурда Асылбек уулу Кыргыз өлкөсүнүн жараны болуп саналат. Коңшу өлкөнүн мыйзамдарына ылайык кош жарандыгы барлар Казакстандын жарандыгынан автоматтык түрдө ажыратылат. Ошондуктан учурда Дамирбек Асылбек уулун Кыргыз жараны катары соттоп жатышат деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, 2018
жылдын 15-16 февралында Казакстандын Улуттук коопсуздук комитети коррупцияга каршы күрөшүү улуттук бюросу менен биргеликте атайын операция жүргүзгөн. Натыйжада бажы постторунда иштеген уюшкан кылмыштуу топтун 8 мүчөсү жок кылынган. Кармалгандардын арасында Жогорку Кеңештин депутаты Замирбек Асылбек уулу бар экени айтылган. Казакстандын ийими анын казакчарандыгы бар экенин айтышкан. Булак Гаваритова. Караколдо апрель революциясынын баатырлары Касымовдун эрдиги эскерилди. Каракол шаарынын Пушкин атындагы эс алуу багында 2010 жылдын 7 апрелиндеги элдик революцияда курман болгондор эскерилди деп маалымдайт Турмуш басылмасынын кабарчысы. Эскерүү иш-чарасына өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Дамир Моңолдоров, Каракол шаардык кеңешинин төрагасы Эрлан Айсаракунов, биринчи вице-мэр Сейит Өскөнбаев, жергиликтүү депутаттар, мекеме ишканалардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышты. Анда апрель революциясынын баатырларына арналып тургузулган эстеликке гүл чамбарлар коюлду. 1 мүнөттүк эскерүү жарыяланып, курман болгондорго Куран окулду. Караколдун кулуну Баатыр Абдрайым Касымовдун үй музейи өзү окуган мектепте ачылат. Ал артынан элди ээрчитип, Ак үйдүн үстүнөн өткөн снайперлерди токтотууга чоң салым кошкон. Абдрайым жок болсо, курман болгондордун саны мындан да бир топко көбөйүп кетет беле. Абдрайымдын өзү жок болсо дагы бул жерге анын энеси келди. Ага окшогон азаматтардын эрдиги эч качан унутулбайт, деди Моңолдоров. Ысык көл облусунан 7 апрелдеги революцияда 11 жоокер каза болуп, 40тан ашык жаракат алган. Буга чейин Турмуш басылмасы Каракол шаарында апрель революциясынын баатыры Абдрайым Касымов 54 жашында дүйнө салгандыгын маалымдаган. Булак Турмуш Кейжи. Бишкекте төрүлгөн 4 эмге күбөлүк берилди. 25 февралда Бишкекте төрүлгөн 4 эмге бүгүн туулгандыгы тууралуу күбөлүк берилди. Ар бир балага 4 000 сомдон жалпы 16 000 сом сүйүнчү пул ыйгарылды. Аруке, Айчолпон, Акбермет, Сооронбайдын жана алардын энесинин абалы жакшы. Орточо 1 килограмм 400 грамм салмакта төрүлгөн ымыркайлар бул аралыкта дээрлик 300-400 граммдан салмак кошкон. Балдарга өзгөчө камкордук, массаж керек. 4 эмдин апасы менен чоң энесине мунун баарын дарыгерлер 1 ай ичинде үйрөтүп берген. Ымыркайлар эртең ооруканадан үйгө чыгып кетет. Үй бүлөнүн өз байтири жок, ижарада турушат. Азырынча бийлик өкүлдөрүнөн жардам көрсөтүү боюнча эч кандай убадалар айтыла элек. 4 эмдин күнүмдүк керектөөлөрүнө жеке адамдар көмөк көрсөтүүдө. Булак Калыс Медиа.